негизи эле бизнесмендердин элди алдаганы, элге үстөмдүк кылганы баягы көнүм иш адатка айлана баштаган. Убактысында өтүп кеткен товар кайсы областта көбүрөөк болот экен? Биздин өлкө деген мусор жеп атпайбы, таштанды жеп атат. Мен келгенде негедир жана сатуучулар көбүрөөк болуп кетет. Залдын ичиндечи складдын немелери чоңдору мага неме жазыптыр, арыз жазыптыр да. Барышым мүмкүн, барбашым да мүмкүн да. Андай жерден адамга эмес, мындай жаныбарга да тамак бербей турган жерлерде. Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа 24 каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто Эрулан Кукулов. Саламатсызбы? Сизди баягы кыргыз эли көбүнчө Нисахар көрсөтүүсүнөн анан блогер катары тааныйт да. Жалпысынан алып караганда Эрулан Кукулов деген бул ким? Ошол эле журналист, блогер. Баягы жеке жарандык активист. Негизи эле мен бул нерселерге көп көңүл бурбайм. Баягы журналист болом, блогер болому мен ар дайым айтып кетем. Жумушун так аткарыш керек. Журналист болобу, блогер болобу, ал өзүнүн иши да. Өзүнүн элине эле пайдасы тийип турса эле болду да. Анан ушул баягы мен сизден маек алам дегенде, мен сиздин болгон буга чейинки берген медиаларга берген баягы маектериңизди көрүп чыктым. Көп эмес, эми баягы бир тобун көрүп чыктым да. Анан ошол Нисахар боюнча баягы көп суроолор болот, кичине жооп бергенден баягы эметем деп турса, көп жооп бергим келе бербейт деп турсуз, бирок баары бир ушул жаатта суроо бергим келип атат да. Ушул Нисахар көрсөтүүсүн баягы баштаганга сизге эмне түрткү болду? Баарыбыз эле жапа чегип жүрүшүбүз да, ал негизи эле бул баягы көнүм иш адатка айлана баштаган. Андай нерсечи, магазиндердин элди алдаганы, негизи эле бизнесмендердин элди алдаганы, элге үстөмдүк кылганы бул мындай жөнөкөй эле нерсе болуп калган да. Элге мындай көнүм иш адат болуп калган. Ошону токтотуш керек болчу. Анткени биз эгер өсүп өнүккүбүз келсе, ал бүт эле компьютерлардан жана ошондой эле телефондордон эле эмес, биз өзүбүздүн дагы укугубузду коргогонубузду билишибиз керек да. Негизинен эле эң биринчи ошол укук коргогонду үйрөнсөк, билсек, анан ошондон кийин акырын өнүгө баштайбыз деп ойлойм да менчи. Ар бир адам өзүнүн укугун коргогонду билип, жана өкмөт дагы ошол адамдын укугун коргогонго кызыктар болсо, өнүгүп батыраак келет. Сиз ошол көрсөтүүңүз аркылуу бир Бишкектин ичиндеги дүкөндөрдө эмес, бул сыртка дагы чыгып атасыз, баягы Кыргызстан ичиндегичи башка областтарга дагы барып атасыз. Кайсыл областта ушул нерсе үстөмдүүлүк кылат экен, баягы убактысында өтүп кеткен товар кайсыл областта көбүрөөк болот экен? Негизи эле Бишкекти баягы акырындан жеңдик. Урушуп, мушташып атып, азыраак болуп калды Бишкекте. Аймактарда ошондой болуп калып атат да. Мен Бишкекти тазалаган нерсенин баары айыл аймактарга барам, ошол жерде сатылып атат да. Бүт эле областтарда мен оюм боюнчачы. Бирок акырындан ал жактарга деле барабыз буюрса. Ушул азыркы убакта дүкөндөргө киргенде, маркеттерге киргенде сизди кандай кабыл алышат? Сөмкасы жок, баягы өзүңүз бир нерсе сатып алганы киргенде. Негизи андай көп эле дүкөндөргө кире бербегенге аракет кылам. Анткени негизинен эле элдер баягы ошо дүкөндө иштегендер мындай ошол жерлерди жууп тазалап, мен келгенде негедир жана сатуучулар көбүрөөк болуп кетет залдын ичиндечи. Андай нерселер көрүнүп эле турат. Бирок ошондой жуугара баштайт, тазалана баштайт. Мен барган жерлерчи байкаймын. Ушул жакында эле сизди ушул Нарында дагы бир суракка барып келдиңиз да, суракка кирип чыктыңыз. Анан ушул көрсөтүүнүн эмесинен, таасиринен эмеспи? Ал жерде эмнелер суралды? Мен күбө катары эле бардым. Күбө катары. Анткени бир немени тартканбыз, складты тартканбыз. Мүнөт өтүп кеткен Нарындагы ошол складдын немелери чоңдору мага неме жазыптыр, арыз жазыптыр да. Ошон үчүн Ал бүттү, ал иш жабылды. Буюрса бүттү окшойт. Негизи мен баягы андан кийинки болгон нерсени билбейм да. Анткени суракка бардым, сурак бердим, чыктым. Анан ошол 7-чакырылыштагы бул парламенттик шайлоого бардыңыз. Андан кийинки эмеге баягы Горк кеңешке, шаардык кеңешке барган жоксуз да. Анан кийинки шайлоого дагы барайын, катышайын деген ойлоруңуз барбы? Азыр ойлонуп атам аны. Барышым мүмкүн, барбашым да мүмкүн да. Шаардык кеңешке чакырдыбы?
баягы биздин шаардык партия кеңешке кошулду. чакырышты, ооба, бирок негизинен эле мен баягы ошол октябрь айында эле болгон немеден эле жадагам, ошондо эле шайлоодончу. Анан кийин бир аз эс алууну чечтим. Анан эс алуудан дагы ал убакыт абдан көп алат экен. Ошол маалда мен ойлогом, Нисахар долбоору көп болсо бир айда жабылып турат экен деп, анда болгон жок. 3 айдан ашык жабылып калды Нисахар долбоору. Нисахар долбоору мен шайлоого качканга караганда көбүрөөк пайда түшүрөт да, негизи чындап келгенде. Ошон үчүн бул жолу шаардык кеңешке барган жокмун, бирок буюрса күзүндө көрөбүз, эмесе барабыз. Аракет кылабыз барганда. Ошол максатыңыз эмне эле? Депутат болуп, эмнени жылдырсам? Өзгөрүүлөрдү алып келиш керек. Өзгөрүүлөрдү алып келиш керек. Кайсыл жаатта? Бүт жакта. Азыр журналист катары бүт жакта өзгөрүү кылып айтсам, мен ойлойм депутат болсок, эгер буюрса көбүрөөк жерден өзгөрүүлөрдү алып келсе болот да. Эми ушул көрсөтүүнү баягы алып барып жүрүп, сиздин өмүрүңүзгө да бир коркунучтар болгон жокпу? Азыркыга чейин боло элек, көрөбүз далда. Бирок баягы чалуулар болсо керек баягы. Болгон андай да болгон жок. Меники жалаң гана элдин колдоосу, чалуулар болсо дагы, жазуулар болсо да элдин колдоосу менен жазып чалып беришет. Баягы эл кандай кабыл алып атат ушул Нисахар көрсөтүүсүнчү? Бирок мен көбүнүн баягы комментарийлерди да карап чыктым, баары эле жакшы тарапта экен. Башында баштап атканда көбү түшүнчү эмес мени, көбү терс комментарийлер жазып, терс кабыл алып, бул эмне деген бала деп. Азыр эми баягы элдер түшүнө баштагандан кийин, өзүнүн ден соолугуна керек экен, бала чакасын, жана жакындарынын ден соолугуна керек экенин түшүнө баштагандан кийин көп нерселер өзгөрдү. Азыр 99% комментарийдики, 99% менин көздөйлүү. Ушул эл тараптан дагы баягы сизге сунуштар болуп турса керек, ушул жерге барсаңар, ушул жерде ушундай нерселер бар, ушул жерден жабыртаттык. Жок, албетте, элим айткан үчүн эле таап атам да мен ал жерлерден. Магазин барда элдер айткан. Бүт элдер айтат, бүт цех, склад, магазин, бүт эмне болсо да ошонун баарын элдер айтат. Эми ушул баягы сиздин дагы бир жеке жашооңуз тарапка өтөлү да. Сиздин атаңызды акын экенин билем. Апаңыз дагы чыгармачыл адам э? Анан сиз дагы бир 2 китеп жазыптырсыз, э? Бир китебиңиз толук чыгыптыр, экинчиңиз баягы даяр болуп туруптур, э? Жок, толук чыккан эмес, экөө тең. Экөө тең. Экөө тең толук чыккан эмес, булар баягы даяр китептер, бирок чыгабы чыкпайбы аны эч ким билбейт. Неге? Бир нерсе түрткү болуп атабы? Жок, эчтеке түрткү болгон жок, эми баягы жазып койгом, бар, компьютерде турат. Анан көрөбүз деген баягы көңүл болуп, билбейм мындай. Ар бир негизи эле жана неме дейт, өзүнүн чыгармачылыгын көп баалабайт да адамчы. Меники деле ошондой эле, эми жөнөкөй эле китептер чындап келгенде. Баягы Назира сурап калгандан эле айтып койдум, эмне менен алек болосуң дегенден 2 китеп бар. Жөнөкөй эле китептер, бирөө фантастический, бирөө мындай. Жаштар үчүн жазылган да, көбүрөөк болду ошол эле. Андан сырткары дагы баягы бул Нисахар көрсөтүүсүнөн сырткары дагы эмне менен алек болосуз? Балким китеп окуйсуз, театр, кино. Ырдайбыз. Мындай өзүбүз үчүн эле. Театр, кино жок. Ушул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын абалы баягы сизди дагы кайдыгер калтырбаса керек. Ушул учурдан биз баягы сиз жеке жаран катары кандай ой пикир айтат элеңиз, кантип чыгып кете алабыз? Эмнени өзгөртүшүбүз керек? Негизиненчи ушул суроо мага көп келет да, аябайчы. Анан мен ойлонуп отурупчу, эмнени өзгөртүш керек, кимди алмаштырыш керек, кандай кылыш керек, эмне кылышсак өзгөрүп кетебиз. Анан көбүнчө жаштарга көп эле асылат. Жаштар мындай болот, мындай болуш керек эле. Анан эски адамдарга асылышат, эскилер мындай болбогондо мындай болмок эмес, андай мындай депчи. Менин оюм боюнча ар бир өзүбүздөн эле башташыбыз керек. Бүгүн көбүрөөк окуй башташыбыз керек. Бүгүн эртең эмес. Таза жүрүшүбүз керек. Ниетибиз таза болуш керек. Ушундай нерселерди өзүбүздү оңдоп алсак, анан бат эле оңолобуз да, буюрсачы. Анан кийин ар кайсы бурчтан отуруп эле баары мынча керек, тигинчи керек, тигилерди алып салыш керек. Жаштар келиш керек, же болбосо жаштар эмнени билмей эле тигилер эле отура берсин деп отура берсек, ал өзгөрүүгө алып келбейт да. Бүгүн башташыбыз керек, жана өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан ар бирөөбүз болбоду дегенде 1 жыл, 2 жыл мамлекетибизге пайда алып келгенге иштешибиз керек да. Мен айтпай элем өмүр бою анан там өзүнчө эле бир фантастический нерселерди ойлоп таппай элем. 1 жыл, 2 жыл
точно өлкөбүз үчүн иштешибиз керек да. Ошондой неме баягы патриоттук сезим ошондой болуш керек. Анан көп эле баягы мен патриотмун да анан кыргызча сүйлө, анан кийин дагы эмне дегендер бар. Кыргызстандан кетпе. Бул патриоттукка жатпайт да. Патриоттук ошондо сен эгер жашооңдон 1 жыл, 2 жыл өзүңдүн мындай акча табууну максат кылбай, өзүң өлкөңө иштеп берүүнү максат кыла турган адам болсоң, сен анда патриотсуң да. Англисче сүйлөйсүңбү, индийче сүйлөйсүңбү, билбейм кайсы тилде сүйлөйсүң. Эгер 2 жыл өзүң өлкөңө иштеп бере турган болсоң, анда сен патриотсуң да. Анан сен кыргызча билип, анан жана кыздарды тыймай башталды азыр, ошолордун баарын мен ойлойм, бул канча ушул нерсени патриотизмге алып келсе болот да. Ошон меники деле оюмда ошондой эле болчу, 1 жыл, 2 жыл болчу. Ушу Нисахар долбоорунун үстүндө иштеп, баягы элиме пайда алып келип болчу. Азыр болсо уже 3 жыл болуп кетти да. Дагы деле уланта бересиз да муну? Негизи жалпысын алганда Бишкекте бүттүбү магазиндердин баардыгы каралып? Жок, каяктан. Мен ал баягы мен баштап атканда көп нерсени көрүп өттүрмүн да. Бишкекте да бүткөн жок, Кыргызстанда да бүткөн жок. Дагы көп магазиндер бар да, көп складтар бар да, толтура нерселер бар ушул мен боло турганчы. Анан ушул сиз Казакстанда да барып иштеп келиптирсиз, Ооба. Ошол тууралуу да айтсаңыз. Казакстанда эмне? Казакстанда 2 жылдан ашык иштедим. Рекламный агентствода иштедим. Алматыда. Майнам жакшы болчу. Мен айтайын дагы. Ошол иштеген. Эми ушул көрсөтүүнүн артынан эмне таптыңыз? Эмне жоготтуңуз дегендей? Канчалык пайдасы, канчалык? Ден соолук жоготтум. Нерв жукардай жоготуулардан. Пайда тапканым ошол, элимдин колдоосу, бул мен үчүн ойлойм, бул абдан чоң нерсе деп. Мен нарынга барганда бир 200 киши чогулуптур. Мен нарынга баратканымды 2 күн мурун эле айткан болчумун. Инстаграмга чыгып 2-3 күн мурун айткан болчумун, ушундай нарынга барам. Заявление түштүр, 2-3 күнүн ичинде 200 адам чогулуптур. Бул деген мени колдоп келген адамдар да. Анан жана көөлөрдө жана митингдер болгондо баягы акчалат андай мындай деп атпайм, менчи андай жок эле, баягы адамдар өздөрү келип, өздөрү колдоп кетти да, 200 адам колдоп кетти. Бул мен үчүн абдан эле ыраазычылык айтам элиме. Мындайды күткөн эмесмин. Ошол тапканым ошол мен. Элдин уулу болдуңуз деп айтсак болот, Элдин эрке уулу болуп калдым окшойт. Эми ушул баягы бул баягы элибизге бир жакшы бир эмелер болуп атат да, кеңеш болуп атат, ушул жерге баргыла, мындай алгыла, мындай кылгыла деп атат да. Бирок баягы сиздин дагы эртеңки күн жашашыңыз керек, сизге дагы акча керек дегендейчи. Ушул жаатында кандай болуп атат акча табуу маселеси? Акча жок. Сразу айтам. Мен карыз эмес, таанышым, карыз эмес, досум жок. Бирок эми карыз дегенде кандай эми баягы элдер ойлобосун, мындай аябай неме депчи, мен жакшы Кудайым жакшы досторду бериптир мага, чындап келгендечи, эми баягы мындай эле неметип эле баягы берип турушат да, эми проблема эмес да алар үчүнчү. Акча табабыз буюрса ал күн дагы келет. Азыр деле эми баягы миллионер эмесмин, өзүмдүн туруп жүргөнүмдө мындай акча бар эми, бирок андан ашык эмес да. Баары эле жакшы. Көп нерселер мисалы чындап эле айтып кетишкек, баарына рахмат айтып кетишкек. Мен баягыда кийинип турсам, менин кийимимен 80% мага белекке белгилеген кийим. Жана унаамды деле мисалы ошол майын алмаштырып беришет, бир байке күйүүчү майларды белекке берген, 150 литр берген. Ушундай да, эми баягы машинамды оңдоп беришти жакында эле балдарчы, мындай эле жөнүндөчү. Анан эми буюрса өзүмө жетип эле атат азыр, эми ал акча табууну болсо эми алды ойлонобуз да. Мен өмүр бою Нисахарда жүрбөйм, чын эле айтайын. Анткени бир убакыт келгенде баары деле мындай жетиштүү жашагым келет. Көп жерден анткени мен кысылам азыркы маалда. Эми буюрса көрөбүз аны. Алдыда да.
Ал эртеңки бүгүн элге жардам берүүгө колуман келип атат, бүгүн элге жардам берип туруш керек да. Эми ушул көрсөтүүгө баягы спонсор болуп берейин дегендер барбы? Жок, андай киши жок. Бирок жакында эле Америкадан балдар чалышты. Буюрса баягы колубуздан келишинче поддержка кылып турабыз деди. Колдоп ошол акча жагынычы. Эми мен элдерге, мисалы элдер көп эле жөнөтөт мага акчанычы. Ошол нарынга баратканда деле акчам жок деп эле ачык эле айткам. Мага Россиядан студент кыздар жөнөттү, студент балдар жөнөттү. Анан баягы ашыгынан эле алып ийбейм да мен, чынымды айтсам. Бир эле кыз ашык акча жөнөтүйдү. Аны деле айттым, мен макул не сахар долбооруна мен коротом ал акчаны депчи. Ысыраптыкты жаман көрөм негизи. Ошондой эле нарынга барганда деле нарындын деле бир 2-3 уланын мага неме берген, каражат берген, ал жагынан да бензин мындайларына. Жана эл дагы чогултуп бериптир. Эми элден албашым керек болчу, чынымды айтсам, бирок болбой эле апалар колума карматып койду. Эми ушундай нерселерди эми баягы бүгүнкү күнгө айтып атпайм, жетет да меникичи. Анан ушул не сахар көрсөтүүңүз башында бул Апрель деген телеканалдан кетип турду. Апрель менен баары жасынакай меники. Негизинен эле Апрель телеканалына рахмат айтам. Анткени Апрелге чейин мен көп эмес, эми 2-3 каналга баргам. Ушундай проект бар, ошону ишке ашыралы деп. Анткени бул проект башка аты жарандык активист болчу, мен жөн эле блогер катары баягы магазиндерге кирип, телефонго тартып, кичинекей видеокамераларга тартып жүрчүмүн. Ошол колдоо көрсөткөн Апрель телеканалы болду, көп нерселерди үйрөтүштү мага, журналистика жаатынан көп нерселерди үйрөтүштү. Ошол жок, Апрель телеканалына рахмат гана айтам мен негизи чындап келгенде. Бирок жабылып калгандан кийин баягы өзүнчө кетиш керек болду. Башка телеканалдарга барып көргөн жоксузбу? Барып көрдүм, негизинен билбейм, неме эрки жетпей койду, кээ бир элдердин албай коюшту. Эми ушул баягы алдыдагы да кандай максаттарды коюп атасыз? Эмнелерди аткарсам деп? Чынымды айтсам, алдыдагы максаттар ошол элимдин келип аткан арыздарын кабыл алып, негизинен ушунун баарына жетишип, көп арыздарга азыр жетишпей калдым. Ачыгын эле жаза баштадым менчи. Мурун буюрса барабыз, аракет кылам деп жазчу элем, азыр болсо чынымды айтсам убакыт жок деп айтам да. Ошонун баарына эле убакыт жетсе эле баягы туура колдонуп, убакытта ошолордун баарын аракет кылууга немем бар азыр. Ошону эле ойлоп атам. Анан көрөбүз, буюрса айтып атпаймынбы. Бүгүн элиме жардам бере алатамбы, анан эртең дагы жардам бергенге аракет кылабыз, ушундай эле. Эми ушул жогорку жактан кандай бир эмелер айтылды ушул көрсөтүүгө? Сындарбы, колдоолорбу? Эчтеке айтылган жок. Ошол бир 2 жолу, 3 жолу жогорку кеңештен баягы мени колдоп койгула, жардам берип койгула деген сөздөрдү уктум. 2-3 жолу ошол эле болду. Башка жактагыларчы, чет өлкөлөр деп айтабызбы? Ушулар бир эмеге азык-түлүккө кандай көңүл бурушат? Ушул убактысы өтүп кеткенине биздин өлкө менен салыштырып карасак болобу? Биздин өлкө менен эч кимди салыштырса болбойт да. Биздин өлкө деген мусор жеп атпайбы, таштанды жеп атат. Мындай өлкөлөр дагы бар болуш керек экен, бирок ал башка жерлерде да, мисалы өнүккөн өлкөлөрдө албетте мунун баарын өкмөт карайт да. Анткени бул деген ошолордун түздөн түз ошолор кыла турган жумуш да, өкмөт кыла турган. Ошол себептен баягы санэпидемнадзор деп немени түзгөн. Ошол себептен экотехинспекция деп түзгөн, ошол себептен милиция деп түзгөн. Ошол себептен прокуратура деп түзгөн. Бирок ушул структуралардын көбү эле өзүнүн милдетин аткара албайт да. Иштей албайт. Ошол себептен ушундай көрүнүштөр болуп атат да азырчы. Негизинен эле айтып кетер жерим, өнүккөн өлкөдө не сахар деген долбоор болбош керек. Мындай журналист болбош керек, ушундай нерселерди тамак ашты иликтөөгө чыгарып, иликтөө кылып, анан кийин чыгарып турбаш керек да. Меникин даже иликтөө деп айтканга дагы оор да. Анткени мен кирбеген жерим, барбаган жерим баары ыплас, баары кир. Андай жерден адамга эмес, мындай жаныбарга да тамак бербей турган жерлер да. Ошол себептен
ошол сенин сурооңо жообум ошол да. Сахар долбоору негизинен өнүккөн өлкөдө болбош керек. Эми ошол баягы текшерүүчүлөр тарабынан кимдер мисалы жолтоо болушу мүмкүн? Ушул нерсени жол берип атышат, ушул нерсени өткөрүп Иштегилер келбейт, эчтеке жолтоо эмес. Иштеп эле атышат, бирок мындай жашыруун иштеп атышат да. Ошол себептен иштеп эле жүрүшөт, колунан баары эле келет, бирок иштегенге өздөрүнүн эмеси жок да. Патриоттук сезим жетпейт го дейм. Эми ушул баягы магазин иштеткен адам, супермаркеттерде иштеткен адамдар дагы баягы өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштейт деп да айтсак болот экен азыркы күндө. Алар деле мисалы элде ошол нерсени өткөрбөй койсо деле болмок да. Жок, бул мындай болуп атпайбы? Негизинен мен деле ошентип ойлочумун башында, жаңы баштап атканда ушул супермаркеттер, ушул магазиндер депчи. Мунун башы деген, бул жыландын башы башка жакта экен да. Ошол эле магазиндер, ошол эле кафелер, ошол эле көп эле столовый андайлар негизи билбегендик да. Көп нерсени билбей эле баягы бизнести ачып алат. Анан ачып алгандан кийин эми айла жок ошол рынокко жараша иштейт да эми байкусчу. Ошол себептен бул системанын баарын өзгөртүш керек. Системанын баарына күрөшүп, оңдоп, түшүндүрүп, негизи эле оңдой турган нерселер көп да. Ушул түшүндүрүү нерсе бул аздык кылат болуш керек, балким окутуш керек. Ушул жакта дагы жок, ошол окутуу, түшүндүрүүнү айтып атам да. Менчи мисалы көп эле мен санпинди билбейм, мен сан врач эмесмин. Бирок мен ошондой элем да, ар бир жарандай эле таза жер кандай болуш керек экенин билем да. Ошого чакырып келдим элдерди, буягыңарды тазалап койгула, тияңарды тазалап койгула деп. Элдер тазаланып атат. Мен кеткенден кийин кайра келүүмдү күтпөй эле тазаланып, оңдолуп атат да. Ошол себептен мен түшүндүм да, мурун информация эле жетчү эмес экен да. Алар билчү эмес ал эмнеке. Үйүндө тамак жасагандай эле жасай берчү. Эмнеге? Анткени эч ким айткан эмес, эч ким үйрөткөн эмес, эч ким көрсөткөн эмес. Азыр көп нерселер өзгөрдү. Мен мурун андайга барчу эмесмин. Азыр болсо мисалы жумасына 2-3 жолу цехтерге чыгып турушат да. Ар нерсе жасаган цехтерге, пельмень жасаган, ит жасаган, фарш жасаган. Барып жөн эле келип көрүп кетиңиз, баягы ушундай болуп калды да, келип көрүп кетиңиз. Мындай кылдык, могу жерлерди оңдодук, могу жерлерди тазаладык, келиңиз көрүп кетиңиз. Же болбосо биздики таза, келиңиз көрүп кетиңиз депчи. Ушул жерлерди көргөндө баягы чындап эле мындай ошол Сахар долбоорунун жакшылыкка жетишкендиги да. Анткени мен ойлойм, ошол Сахардын аркасынан адамдар ошондой өзгөрүүлөргө жетишип атат да. Өмүрү кандай болот эми бул көрсөтүүнүн? Аракет кылабыз. Сахар долбоору баягы көпкө иштегендей эле кылып аракет кылабыз, бирок көрөбүз. Эми ушул кыргыз элине бир кайрылуу жолдоп койсоңуз. Элиме ошол кайрылууну баягыда эле айтып кеттим окшойт. Передачанын өзүндө айтып кеттим. Өзүңөрдөн баштагыла, бүгүн баштагыла, эртеңкини күтпөгүлө, жана алып жеп аткан тамактарыңарды, азык түлүктөрүңөрдү карап алып жегенге аракет кылгыла. Сизге рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү көрсөтүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кездешкенче аман болуңуздар.